Кандай ойлойсуң, негизи саясатта саясатчылардын арасында мындай дайыма бир позицияны сактап жүрүү мындай оорбу же бул ар кимдин бир пенделик мүнөзүнө, жүрүм турумуна жараша нерсеби да? Аябай оор. Учурунда сиз Ташиев, Келдибеков сыяктуу саясатчылар менен меморандум түздүңүз. Алар бир желектин алдында бул саясатчылар биригет экен деп электорат күттү эле, бирок кийин башка кетти. Билесизби, мен ушул бириккенимдин бир себеби, мен билгенмин, менин алдымда туруш өтө оор. Өтө оор, күйүп кетишет, билем мен аны. Бирок эмнеге сизде амбиция күчтүүбү? Айтайын да. Мен элге далилдегим келди. Менин алдымда тура албайт. Себеп эл акыл айта берет да. Бириккиле, бириге албайсың, айланайын, бириге албайсың. Себеп менин алдымда туруп аябай оор дегеним себеби, Мадумаровго кошулсаңар, көргүлүктү көрсөтөм деген күнү эртеси секирип башка жака кетет. Билем, ошонун аягына чейин турдум да, элге далилдегим келди. Менин алдымда тура албайт. Кеп менде эмес. Мен туруктуу өзүмдүн көз карашымды кылдай кыйш айтпайм. Бирок ар бир жагдайга жараша өзгөртүп турчу азаматтар кантип турсун? Кече кайнаса канынга кошулбагандар бириге калып кучакташып, өбүшүп, жытташып бир туугандай болуп кетишет да, эртеси күнү бир тээп коюп кетип кала берет да. Мен андай кыла албайм. Бул баягы дүйнөдө саясатта ушул же кыргыз саясатчыларынын эле мүнөздүүбү бул? Өтө каттуу өрчүп кеткен бул кыргыз саясатында. Ошондуктан кээ бир башка жактагы башка элдерден угабыз, туруксуздук боюнча сиздер алдасыздар деп айтат. Тышкы саясатыңыздар дагы ашмалтай чыкты, ички саясатыңыздар дагы туруксуздук боюнча биринчи орунга чыгасыздар деп айтат. Ачуу сөз, бирок чындык.